көз көңіл орталыққа барамыз. Бүгінгі Оштулы жаңа жылдық кешесін баштаймыз. Арманыстар, саламатсыздарбы, ардактуу айымдар жана мырзалар, урматтуу Ош технологиялык университетинин жалпы эмгек жамааты, урматтуу агайлар, эжегелер, биздин сүйүктүү мугалимдер, жалпыңыздар бүгүнкү жаңы жылдык кечебизге кош келипсиздер дегенге уруксат этиңиздер. Барбалыңыздар, негизи бүгүнкү жакшылыгыбыз бул жалпыбыздын жакшылыгыбыз десек болот. Анткени бир жыл ичинде баарыбызды ийгилик жараттык, кандай гана жакшы күндөргө туш келдик десек болот. Мына калы кимде ким ошол 2019-жылы өзүнүн ойлогон ой максаттарына, тилектерине жеттим деген болсо, эки колду бигирээк көтөрүп ала канча коюңуздарчы. Кечебиздин башталышында гана. Барбалыңыздар, негизи 2019-жыл бул Ош технологиялык университети үчүн бир чоң ийгиликтердин жылы болду десек болот. Анткени бул жылы ар бирибиздин жакшылыгыбыз болуп турат. Амандашып бүгүн бир дастаркандын четинде дидарлаш болуп жаңы жылы кечеде отурган чагыбыз. Эгер уруксат берсеңиздер, мен бул жакка ортолукка куттуктоо үчүн сөзгө Ош технологиялык университетинин ректору, техника илимдеринин доктору профессор Абиров Абдыкадыр Омарович баштаган жалпы жетекчиликти орталыкка чакырайм. Келиңиздер, колдор коштоп бүгүнкү биздин кечебизди куттуктап келген биздин жетекчилерибизди тоз алыңыздар. Убакыт өтүп, 2019-жылдагы бизден узап баратат. 2019-жылда университетте жалпы жамаатта бир топ жакшы иш-чаралар болуп өттү. Себеби дегенде биз бүгүнкү күнү ошол жасаган ишибизге, өзүбүздүн жасаган ишибизге отчет берип, анын алдыга максаттарды койбосок болбосо керек. Ошондуктан айтып кетсек, 2019-жылы окуу процессин уюштурууда, материалдык техникалык базаны чыңдоодо, мугалимдерибиздин квалификациясын жогорулатууда, жалпы эле ушул азыркы заманбап адистер даярдоодо университеттин жалпы жамааты бир топ жакшы иштерди жасады деп айтсам мен жаңылышпаймын. 2019-жылы университет 26 багыт боюнча улуттук аккредитациядан өттү. Бул орто кесиптик билим берүү, жогорку кесиптик билим берүү багыттары боюнча 2019-жылы университетибизде мобилдүүлүк боюнча бир топ иштер алдыга жылды. Мына баарыңыздар билесиздер, биздин студенттер Екатеринбургда жайгашкан Урал мамлекеттик экономикалык университетинде 3-4 багыт боюнча мобилдүүлүк боюнча барып, бир семестр окушуп, азыр келип, мына жаңы жылдын алдында кайра университетибизге кайтып келишти. Ушул баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен, келаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл ушул баарыңыздарга, ар бириңиздерге, ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө ушул жакшылыктарды алып келген жылдардан болсун. Ар бириңиздерде ушул ден соолук болсун, үй бүлөңүздөрдө, жакын туугандарыңызда аманчылык болсун, ишибизде ийгилик болсун. Ош технологиялык университети ушул сиздердин жардамыңыздар менен дайыма алга карай жүрө берсин. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Рахмат. 2019 жылдын мыктысы номинациясы боюнча конкурстук комиссиянын чечиминин негизинде буйрук кылам. Каралган номинациялар боюнча төнөкү кызматкерлер жеңүүчү деп табылып, 1-даражадагы диплом жана акчалай сыйлык менен сыйланышсын. Жылдын мыкты спортсмени Толубаев уулу Нуркен, ЗЧС 117 тайпасынын студенти, технология жана жаратылыш пайдалануу факультети жана 1,5 миң сом өлчөмүндө акчалай сыйлык сыйланды. Жылдын мыкты студенти номинациясы менен Мамасалы уулу Нурмухаммед, ТПСКП 117 тайпасынын студенти,
технология жана жаратылышты пайдалануу факультети 1,5 миллион өлчөмүндө акчалай сыйлык жана диплом ыйгарылат. Жылдын мыкты куратору Абдыхалыкова Назгүл Сулаймановна, жеңил өнөр жайынын технологиясы кафедрасынын ага окутуучусу, диплом жана 2000 сом өлчөмүндөгү акчалай сыйлык ыйгарылат. Башкаруу аппаратынын кызматкери номинациясында Тойгонбаева Фарида Садыковна, Оштунун кадрлар бөлүмүнүн баш кадиси 1-чи даражадагы диплом жана 3000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык менен сыйланат. Жылдын мыкты окуу усулдук лабораториясы, электр менен жабдуу системасы жана электрдик жарыктандыруу лабораториясы, электр менен жабдуу кафедрасы, кафедра башчысы Абдулдаев Рыспек, 1-чи даражадагы диплом жана 5000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык ыйгарылат. Жылдын мыкты аспиранты номинациясы боюнча Курманалиева Гүлзат Салыевна, бизнес-информатика жана маалыматтык экономика кафедрасынын ага окутуучусу, 1-чи даражадагы диплом жана 3000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык ыйгарылат. Жылдын мыкты окуу усулдук колдонмосу номинациясы боюнча метрология, стандартташтыруу, сертификатташтыруу Тағаев Базарбай Тағаевич, 1-чи даражадагы диплом жана 3000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык менен сыйланат. Жылдын мыкты илимий изилдөөчүсү номинациясы боюнча Ташбаев Азизбек Мазановичке, бизнес-информатика жана маалыматтык экономика кафедрасынын кафедра башчысы профессор, 1-чи даражадагы диплом жана 3000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык ыйгарылат. Жылдын мыкты лектору номинациясы боюнча Сапарова Гульмира Батыровна, Колдонго математика кафедрасынын доценти, 1-чи даражадагы диплом жана 3000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык ыйгарылат. Жылдын мыкты кафедрасы номинациясы боюнча айыл чалпа азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы кафедрасы, кафедра башчысы Сакибаев Кылычбек Черикбаевич, 1-чи даражадагы диплом жана 8000 өлчөмүндө сом. Урматтуу коллегалар, баарыңыздар билесиздер, жаңы жылдамда биздин университетте бир кайгылуу нерсе болуп өттү. Ушул кафедранын жетекчиси Кылычагайды баарыңыздар билесиздер. Ушул агай ушул кафедраны ушул деңгээлге жеткизип өзүнүн болгон күчүн жумшап аракет кылды эле. Жаңы жылдын алдында ушул кафедраны ушул номинация боерде келип мага келип сүйлөшүп кетти эле. Россиядан чакыруу болуп атат, бирок кафедраны ушул номинация боюнча койдум, кете албай атам. Жаңы жылдан кийин барып келейин деп айтты эле. Кандидаттык диссертациясы жакын арада болмокчу эле, бирок мындай пешен экен, тагдыр экен, билесиздер баарыңыздар арабыздан шумажал алып кетти ал кишини. Бирок ал кишинин жасаган эмгеги бүгүн чыгып атат. Ушул университетте эң мыкты кафедра болуп табылды. Ошол кафедра бул жерде ошол Кылычагайдын ушул кафедранын
ошол номинацияга жетишине, ошол деңгээлге жетишине кошкон салымы, жасаган эмгеги эбегейси зор. Ошондуктан мен ушул дипломду кафедранын жалпы жамаатына алкыш айтуу менен, жалпы жамаатына ыраазычылык билдирүү менен ушуну тапшырайлы. Анан эми ушул агайыбыздын жаткан жери жайлуу болсун. Жылдын мыкты факультети номинациясы боюнча гуманитардык технологиялык колледж директору Саадалов Төлөнбай Османович биринчи даражадагы диплом жана 12.000 сом өлчөмүндө акчалаш сыйлыгы кагылат. Кол жалтыралы. Как дела? За тобою бегала Дед Мороз, пролила немало я горьких слез. А ну-ка, давай-ка, плясать выходи. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди. Для твоих подарочков время дня, и тебе достанется от меня. Наконец сбываются все мечты, лучший мой подарочек это ты. А ну-ка, давай-ка, плясать выходи. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди. Ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, погоди. Oradan duralım Karaker. Ağalar, bildiğinler, dışarı Batıyorsun aşağı çekilin. Alma kuş, ısma düş. Defenders, İstanbul Boğaz'da kocalara. Let's
слышишь, слышишь? жылы жалпы окуу жайыбызда жакшылыктар болуп, ийгиликтер коштосун. Жалпы жамаатыбызды илим пост кесиптештеринин баардыгын илимий табылгалары көп болуп, ден соолуктары бекем болуп, кажыбасы кайраттуу болсун, ообасы ооматтуу болсун, үйлөөсү тынч, бекем болсун. 2019 жыл мен үчүн өтө ийгиликтүү жылдар болду десем болот. Себеби жылдын жыйынтыгында ректоратыбыз тарабынан жылдын мыкты студенти деген номинацияны жеңип отурам. Бул да болсо кийинки жылкыга мага чоң демилгени бермекчи, чоң стимулду бермекчи. Барыңыздарды кирип келе жаткан 2020 жаңы жылыңыздар менен куттуктайм.